bir nemeli 4 çakıldı. Ateşte buluyordu tam. Assalamu alaikum. Bağbanlar, assalamu alaikum. Jamat, qandaysizlar? Hozirgi shu Xalmiyon ayıl hökumetine qaraydi ekan, mana shu yer. Özдөштүрүүгө беришиптир. Баг алма деп коет. Эрте быша турган алманы отургузуп, уже былтыры түшүмүн мурда жылы сатышыптыр. 1 килограммын 55 сомдон, 60 сомдон, 50 сомдон алып кетип аттыр. Ушул ордунан, местасынан алып кетет экен. Анан будан тышкары бул жакта дагы жерлер бар экен. Мына ошол жерлерди өздөштүрүүгө берип атат экен. Айыл өкмөттөргө келип, Кадамжайдын акимине жолуккула. Кадамжайдын зам акимине жолуккула туугандар. Мына жолдун аркы бетинде дагы жерлер аябай көп экен. Анан мына жерлерге тетигиндей кылып туруп бетонный бассейн салып атышат экен. Бетонный бассейн салып, ошол бассейн менен сугарышат экен. Ушундай иш аракеттерди жасап атышат экен. Мына жерди уже өздөштүрүүгө берип, топурак алып келип төгүшүптүр. Буякта тосуп, яма кылып казып, бакка даярдап атышат экен. Полностью. Мына көргүзө, мыналардын бардыгы өрүк болот, Кудай кааласа. Мыналардын бардыгы мына плодовые почки деп коет. Мына ушулар келерге дейм, мына уже быйыл алма болот мыналар. Көрүңүздөр туугандар. Багбанчылык түштүктө аябай өнүгүп барайтат. Кудайга шүгүр. Биз айткан сөздөрдүн баары текке кетпептир. Азыр барды капильный кылыптыр. Мына карасаңыздар. Капильный полив. Былтыр капильный койдук деп. Мына алма. Кудай кааласа мына ушул алма болот. Булар дагы мына жерди ысырап кылып, высокорослый алмаларды отургузушкан да. Биз болсо элге айтып аткан биздин алмалардын экөөнүн ортолугу 3 метр, 2 метр болот. Машина жүрө турган жагы 3 метр болот. 1 гектарга 1700 алма батат. Барша ол жалбырактын касалы. Танага жабышканыңыз ол шитовка. Шитовка күн 15 градус ысыйт го эртең мартта. Шол убактан чыгат. Азыр онун тышы гана турат о жердечи. Ол үйү. Ол бастап ака. Ол эртең чыгат дагы күн ысыганда келип кирип болот. Ошол убакта дарылаш керек. 15 градуска чейин. Ошол убакта кыйын. Буга энди акылга бегеринде турганыбыз неме? Азыр биринчи эме кылышыбыз керек биз. Жазга даярдап кандай? Биринчи буталат, андан кийин дарылаш керек да. Эмне ошого эмне чачып коюшат, эмне менен? Былтыр менен дарыладыңыздар. Былтыр ошо аз-маз жалбырактар чүрүшө баштаганда баягыдай 1-2 немелерди алып келип септик. Дегенде алып келдик. Ошо барып эле ошолордон Vitamin alып келческем. жалбырактар Бул жазга чейин жалбыракты чыгаранга чейин медный купорос күйгүзбөйт. Жалбырак чыккандан кийин о күйгүзөт. Ол колдонгонго болбой калат. Азыр Biz medin kuprosu sepken emasmiz biz. медный купоросту берип алып коюш келип керек. койдум, ошону ойлонуп Железный купорос бериш керек мочавинаны. Же болбосо мештеке неме болбосо мочавинаны 5% кылып 100 литр сууга мисалы үчүн 5 кило эритип ыстык сууга чөткө аралаштырып туруп анан чачса болот. Анан ону баягы тайга тунуп калып, үстү бөлөк, таги бөлөк, проценти бөлөк болуп калса, анда жакшы таасир болот. Ошо менен жууп чыксаңыздар, изатор.
Нитрабор. Нитрабор. Кандай? Нитрабор деген дара. Нитробор, бор менен нитрасы бар экен, азоту бар экен да. Нитрабор. Ошону өзү эң немеси баягы гербицид, пестицидтерди иштетип берет го баягы тайфун, скор, карате деп ошолор немеден таможнядан нарыкка өтпөй калат да ол алмалар. Onu иштетсең. Бизге Biz көп дары сеппейбиз негизичи. Анан неме кылыш керек? Көбүнчө эле баягы астын эле жакшы кармит эте турган болсоң, иммунитет өзү кармайт да. Мына тодого алмаларды билесиздерби? Аларга мисалы үчүн эч ким дары сеппейт, эч нерсе кылбайт. Алла Тааладан бир эле зыянкечке 800 Алланын жардамы келет экен да. Биз ошону карманышыбыз керек. Биринчиден мына жердин өзүнүн эмесине коюшубуз керек. Анан баягы Баткенде Ошто энтомофаг бар да. Бул деген энтомофаг деген мына биздин зыянкеч курт кумурскалардын душмандары бар. Алар дагы өздөрү чымын болот. Ошонун азыр Кыргызстан боюнча 5 түрүнү эме кылып атышат да. Багып атышат 5 түрүнү. Мына ошол 5 түрүнүн эң немеси баягындай универсальный ушул габрабракон деген бар экен да. Габрабракон деген бар экен. Мына силер айтасыңарга азыр неме тиле түшүп кетип атат. Дагы бир көпөлөк түшүп атат, онда мындай. Ол карабай деген да. Подряд мисалы үчүн жумурткасы немеси жеп кете берет экен да. Ошонун илимин алыш керек. 1 гектарга 150 сомдук алып келип эле коюп адамдар кутулуп кетет. Мына кровяная тиле деген бар да. Мында кылып туруп жабышып алат, кара болот, колуң менен мына сыдырсаң колуң кан болуп калат го. Ошону өмүрүңөрдө бир эле жолу афилинус дегени бар. Энтомофаг. Ошону алып келип эле коюп койсоңор болду, кутуласыңар. Экинчи чыкпайт о тиле. 1000 жыл болсо да келбейт. Афилинус ошол жерде жашап кала берет өзү. Каяктан келебиз? Onu Баткенде бар, Ошто бар. Эте Кудай кааласа чогулуш болот. 3-үндө. Кадамжайда. Ошо Кадамжайга 3-үндө келиңиздер, бардыңыздар. Ошол жерде ошол именно ошол энтомофагдарды элге жайылтып жүргөн биздин өзүбүздүн патриот акебиз бар. Турсунал деген. Ошол келет. Ошол киши өзү көрсөтүп берет. Кандай кылып коет, эмне кылат. Триходерма деген дарысы бар. Азыр триходерма менен обработка кылсаңыз болот. Анан кийин дагы бир дарысы бар. Биолигнин деген дарысы бар. Ону менен обработка кылып койсоңуздар болот. Мына алмаларды. Неме кылыңыздар? Силер ошол чогулушка барыңыздар. Ошол чогулушта Кудай кааласа ошол брошюркаларды берет, эмелер берет, ошолор менен анан аракет кыласыздар. 3 февраль. Азыр эртеге Лейлекте болот. Бүрсүгүнү 2-синде Баткенде болот. 3 февралда Кадамжайда болот. Мына айылдагы баягы WhatsApp группаларга, эмелерге бардыгына кабар берип коюңуздар. Келип, катышып, көрүп кетсин, Мына туугандар, мына бакты көрдүңүздөр. Былтыр канча тонна алдыңыз алма? 3 тонна ашыгыраак алдым. 3 тонна ашыгыраак, Жаңы ачма экен да бул, Жакшы болот, Кудай кааласа. Быйыл бир оңго барса керек, иншалла. Иншалла, Кудай кааласа. Мына. Бул өзү бак раса күчүнө киргенде бул жерден 50 тонна, 60 тонна алма чыгып берип турат. Дагы бир 3 жыл, 4 жылдан кийин уже вообще сонун иштеп каласыз иншалла. Onun için алманы жакшы карашыңыз керек да. Алманы мүмкүн болушунча органика кылып караганды үйрөнүш керек. Азыр мына дарыларды себе бересиз го. Дарыны себе бересиз. Мына ушул зыянкечтер дагы күчтүү болуп кетет. Кийин ошо эч нерсеге баш бербей калат. Аны органика кылып карай турган болсоңуз, жолдор бар. Эрменди кайнатып себиңиз. Мына өзүнүн табигый эмелери менен Баягы онусу эмеге коюп туруп, ону сууну салыш керек бе, капельниге кандай кылып жөнөтсөм болот? Же муну астыга эле салыш керек? астына эле сала бересиз. Астына эле прикопка деп коет. Тамырдын жанына. Мына мисалы үчүн мына алмаңыздын мына ооз тамырлары эмнерде, билесиз, эмнерде? Биз о тетиги стволго бере беребиз да. Стволдо эч нерсе жок. Ал жөн эле бел да. А оозу эмнерде? Мына. Эмнерге 1 кило көмөсүз,
Nerge 1 kilogram kömösüz, nerge 1 kilogram, nerge 1 kilo aylandırıp turup эле göm çıgasız да мындай кылып. Биогумусты. Мына мисалы үчүн мына алма 5 жылдык болсо, 10 килоны 10 тешик кылып gömүп туруп, жерге таштап коесуз, болду. Ошол жерден өзү ооз тамырларга акырын эрип бере берет. Ооба. Кетмен менен казып эле таштап Ооба. коюш керек. Ооба. Кетмен менен казып, таштап койсоңуз иштей берет. Мына туугандар, Халмион, алма бак.